Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatlı okuvchilar, biz Muhtasarul Quduri atlı kitapten sabahımızda ulantudabız. Şufa kitabindebiz. Jaratkan Allah'ım mına uşul bugünkü kıla turgan sabahımızda jеңил kılsın. Bu kılgan sabahımızda kata kemçiliklerden Kudayım özü saktasın. Ar bir okkan sözübüz menen amal kılıp, anı başkalarga dagın jetkilүүчүлөрдөн kılsın. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tacuzul munazaatu fi şuf'ati ve in lam yuhdiris şafi'u as-samana ila majlisil qadi. Adattagындай бұл сүйлөмдү сөзмө сөз которуп алып, андан кийин бұл сүйлөмгө тиешелүү нерсени баяндайлы. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн минтип айтты. Шуфада араздашууга болот. Эгер канчалык шафи, башкача айтканда шуфа талап кылуучу ошол казынын мажлисине, ошол сот болуп аткан жерге акчаны алып барбаса дагы. Урматтуу окуучулар, шуфа талап кылуу, шуфа барып кошуна өзүнүн укугун талап кылуу үчүн, соттун жанында талап кылып араздашуу үчүн анын жанында ошол төлөй турган акчанын бар болуусу зарыл эмес. Жанында акча барбы, жанында акчасы жокпу, бул балып өзүнүн кошуналык акысын талап кылып араздашууга эмнекен укугу бар дейт. Эмне үчүн? Себеби шафинин мойнуна акчаны төлөө качан милдет болот? Качан жанагы жер бул кишинин мүлкүнө өтсө. А мунун мүлкүнө качан өтөт? Качан сатып алган адам разы болсо, же болбосо казы чечим чыгарса, сот чечим чыгарса, ошондо гана бул кишиге акча берүү милдет болот. Бул ошол асыл китепте келген зохир риваят. Ал эми имам Мухаммадтын пикири боюнча, бул пикир Абу Ханифа рахматуллахи алейхиден Хасан бин Зияттын дагы риваят кылган пикири жанында акчасы бар болуш керек дейт. Ошол казыятка барган кезде, сотко барган кезде жанында дароо ошол жерде төлөй турган акчасы бар болуш керек дейт. Эмне үчүн? Жанагы акчанын бекер жок болуп кетүүдөн, жанагы муштари сатып алган адам өзүнүн акысын ала албай каруудан бир сактануу максатында. Себеби көп учурларда шафи, жанагы шуфа талап кылган адам, көп учурларда банкрот болгон адам болушу мүмкүн. Анан ал жерге барган кезде муштари баягы дароо ага мүлктү өткөрүп берип атат, бирок муштаринин өзүнүн акча алуу укугу кечигип атат да. Кечигип калат. Муштари ага берет, өзүнүн укугу аласасы эмне болот? Кечигип калат. Мына ушундай болуудан сактануу үчүн имам Мухаммад рахматуллахи алейхи айтат, сотко барган кезде жанында эмнеси болсун? Акчасы болсун дейт. Ва иза қада лахул қади бишуфати лазимаху ихдару саман. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн минтип айтты. Качан казы дейт, шуфага өкүм чыгарса, шафинин пайдасына шуфага өкүм чыгарса, шафинин мойнуга милдет болот акчаны алып келүү дейт. Тактап айтканда сотко барды. Сотко барган кезде мына ушул шуфага өкүм чыгарды. Башкача айтканда, эми ушул короону шафиге тапшыргыла деген чечим чыкты. Чечим чыккан кезде жанагы шафинин мойнуга эми акчаны алып келүү эмне болот? Милдет болот. Мына ошондуктан эгерде жанында акчасы жок болсо, муштари дароо жанагы жерди сатып алган адам бар го, дароо шафиге өткөрүп берүүгө милдеттүү эмес. Эмне кылат? Тескерисинче муштаринин укугу бар. Жанагы жерди акчаны толук албайынча бербей турууга 100% укугу бар. Биринчи айтат, мен акчамды алып келип бересиң, мен байыга төлөгөнмүн, ошол акчаны мага алып келип бересиз, анан мен сизге жерди тапшырам деп айтууга эмнеси бар? Укугу бар. Бирок эгерде ушул мисалда жанагы шафи эгерде мөөнөт сураса 2-3 күн гана мөөнөт берилет. 2-3 күндүн ичинде алып келип тапшырыш керек. Эгерде 2-3 күндүн ичинде алып келип тапшырбай турган болсо, анда казы аны туткунга алат, акчаны төлөгөнгө чейин туткундан чыгарбайт. Бирок ушул акчаны төлөбөдү деп жанагы чыгарылган чечимди, шуфага чыгарган жерди берсин деген чечимди жок кыла албайт. Себеби алымдарыбыз айтат, бул соода сатык сыяктуу дейт. Аны жоюуга болбойт. Жанагы өкүм чыккандан кийин, чечим чыккандан кийин аны кайра жоюу мүмкүн эмес дейт.
وَلِشَّفِيَ يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْأَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ. Kitaptin yazıcısı Allah Teala al kişinin meylemine bölösün intiva etti. Şafii'nin hukuku var. Kemçiliktin koroda tapkan kemçiliktin sebebinden je körbey turup şufaat talap kılıp keyin körgöndө jakbay turgan bolsa kaytarıp berүүгө hukuku var deydi. Başkaça aytkanda men aytalım, men bir жерди kemçiligi bar ekendigin bilbey ошондой şufaat talap kılıp aldım. Kaziyat çeçim çıkardı, aldım. Karasam al жерде emnesi var eken, kemçilik var eken. Mına ошол kemçilik menen men kaytarıp berүүгө emnem var, hukugum var deydi. Ekinçisi men körбей turup şufaat talap kıldım. Koşnam eken emin körбей men al жерге жашабапмын, бирок men ошол кишинин кошнасымын, жашаган эмесмин, кандай экендигин билбейм, жанагы жерди. Бирок ошого карабастан ошол кошнам сатыптыр деп мен угуп калып шуфаат талап кылып алдым, казият аркылуу, сот аркылуу мен өзүмө aldım ошол нерсени. Кийин көргөндөн кийин ал жер начар жер чыга турган болсо, мага жакпай турган болсо, начар жер чыгып мага жакпай турган болсо, мен анын эмне кылууга кайтарып берүүгө эмнем бар, хукугум бар. Эмне үчүн? Себеби шуфаат талап кылуучу бул сатып алган киши сыяктуу болот дейт. Жаңы сатып алган киши сыяктуу болот. Жаңы сатып алган киши билесиздер. Сатып алган киши, мисалга мен азыр бир базарга барып туруп бир нерсени сатып ала турган болсом, ошол сатып алган нерсемде кемчилик чыкса кайтарып берүүгө хукугум бар. Көрбөй туруп сатып алган болсом, кийин көргөндөн кийин жакпаса кайтарып берүүгө хукугум бар. Мына ошол сыяктуу Шафииде дагы хукугу бар дейт. Эми бул мисалда жанагы биринчи сатып алган киши эгер канчалык ал көргөн болсо дагы, же кемчиликтерин кечкен болсо дагы, Шафиинин неси бар, хукугу кала берет. Бул жанагы сатып алган кишинин көрүүү менен же сатып алган кишинин кемчиликтерди кечүүү менен мунун хукугу не болбойт, жоюлуп кетпейт. Себеби бул ал неменин биринчи сатып алган кишинин орун басары эмес. Орун басары болбогондуктан анын кечүүсү мунун кечүүсү болуп эсептелбейт дейт. وإذا أهدر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة لأن اليد له ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل الأهدة عليه. Kitaptin yazıcısı Allah Teala kişinin meylimine bölösün mintiv aytdı. Eğer de Şafi baiyini alıp gelse sottuğu, жанагы сатылган жер дагы ошол баинин колунда болсо, ошол жерде ал араздашууга эмнеси бар дейт, хукугу бар дейт. Юхасимаху фи шуфа, шуфа маселесин көтөрүп, казынын жанында араздашууга хукугу бар. Себеби жанагы маби сатылган жер ошол баинин эмнесинде болот, колунда болуп эсептелет. Ошонун колунда. Анан ядулу маутабара деп аталат. Ошондуктан аны менен араздашууга хукугу бар. Бирок Kazı, sot al kişinin sözün, dalillerin bayağı müşteri kelibeyince ukbay turat, kavul kılbay turat. Müşteri kelibeyince kavul kılbay. Müşteri kelgen kezde, buna oşol müşterinin canında oşol dalillerini bağırdıgan kavul kılıp, oşol müşterinin közünün aslında emne kılat, canağı sovdanı emne kılat, joyot deydi. Kitaptin yazıcısı. Hazır aytağız al turalı. Da anan şufaga çeçim çıgarat deydi. Bayinin ziyanına şufaga çeçim çıgarat. Oşol jerdegi kelечекте egerde kandaydır bir kişi kelip durup doo kıla turgan bolsa, oşol uhdanı жоопкерчиликти bayinin moynuga emne kılat, jüktöйт deydi. Emi bul jerde toktala turgan nerse, qarаңыздар, egerde birinci emne dedi, wal mabi'u fi yadihi dedi da, egerde satılgan jer bayinin kolunda olup, alı müşteriga ötkörüp berilek bolsa, anda bayinin akısı al жерге baylanıp turat. Sebebi al kişi oşol akçasını alış üçün anı berbey turuğa emnesi var, hukugu var da bayinin kolunda. Oşonduktan emne kılat, anı menen arazlaşууга bolot. Birok emne sebepten anın kolunda olsa, bayinin kolunda olsa jer, emne sebepten müşteri kelibeyince kazı, janagı Şafiinin dalillerin kabul kılbay turgat. Emne sebepten dese, emne sebepten sebebi janagı jer Şafiinin müşterinin mülkü da. Ağa ötkön bu kişi sattım satıp aldım degen söz bolgon. Eğer kançalık janagı kişinin kolunda olsa dagı, birok bular ökönün ortasında sattım satıp aldım degen söz boladı. Oşon üçün müşterinin al jerge barıp katışuusu zarıl bolup eseptelet. Alemi egerde uşul maselede
Koroну alıp koygan bolsa-çı, koronu soda kalgandan keyin bayinin koludan algan bolsa, koro janağı müşterinin kolunda bolgan bolsa, anda bayinin al jerge, birinci mına satuvchunun al jerge katışusu eski alınbaydı. Sebebi al bul kişinin bul meselede emne bolat bötön kişi bolup eseptilet. Anın kolunda dagın emes, anın mülkü dagın emes bolup eseptilet. Oşonduktan bayim de tak katışbaydı. Karasanız şu dedi. Ne dedi? Fayafsahul bay'a bi maşhadin minhu dedi. Şu müşteri gelip kaçsa, o şu müşterinin canında sodanı joyat dedi. O şu yerde sodanı kantip joyat dese, kitap alımdары o'zi aytadi, mintib aytish kerak-da. Fasahtu shiro al mushtari xossatan. Şu yerde men şu müşterini satıp alganligin gana emne qildim? Joydum deb chechim chiqaradi. Janağı sodani joydum deb chechim chiqarib aytadi. Egerде sodani joydum deb chechim chiqara turgan bolsa, anda emne bo'lib qoladi? Shuf'anın hakkısı joyulup ketedi. Hakkı şuf'a joyulup ketedi. Sebebi şuf'a oşo sodanın üstüne kurulganda. Bir kişi özün jerin başka biröөгө sattı, oşonun negizinde şuf'a talap kılıp жатат. Эгерде ал sodаны joya turgan bolsoңуz, anın артынан келген, anın natijasında payda болгон, andan kelip çıkkan şuf'a dagы emне болуп кетет, joyulup ketет. Oşon үчүн бул жерде мына ушул муштаринин сатып алгандыгын мен жойдум деген не кылат? Казык чечим чыгарат. Emi egerde jana jokorda ayttık. Jer egerde müşterinin kolunda bolup oturgan bolsa, anda emne dedik? Bayinin katışışı şart emes. Emi bul jerde jana jokorda ayttık. Büyük жоопкерчиликти kimnin moynuga жүктөйт? Bayinin nemesine жүктөйt dedik. Egerde müşteriге ötkön bolsa, жерди müşteriге tapşırgan bolsa, anda uhda жоопкерчилик төлөм kimnin moynuga ötөt? Жоопкерчилик müşterinin moynuga ötөt. Bul jerdegi uhda degenden maksat Uhda degenden maksat. Egerde kelечекте ошол жерди бирөө келип туруp meniki deb ayta turgan bolsa. Мына бизде дагы азыр карасаңыз, кээ бир жерлерде мошенниктер келип, элди алдап, мына участка meniki деп сатат. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин экинчи киши келип калат да, бул менин жерим, кантип бул сага сатып атат деп экинчи киши чыгып калат. Эгерде кокус ушундай боло турган болсо, anda жоопкерчилик мына муштариге жерди алгандан кийин болсо, анда жоопкерчилик кимге оңайт? Жоопкерчилик эмнеде? Жанагы акчаны кайра шафиге төлөп берүү кимдин мойнуна жүктөлөт? Муштаринин колуна жүктөлөт, мойнуна жүктөлөт. А биринчи мисалда жер байынын колунда экен кезде казы чечим чыгарып шафиге алып берген болсо, анда ошондой келип бирөө бул мен жерим деп доо кыла турган болсо, анда кимге жүктөйт эди? Байыга жүктөйт эди. Ошондой боло турган болсо, шафинин акчасын байы төлөп бермек. Wa idza taraka ash-shafi'u al-ishhada hina alima wa huwa yaqdiru ala zalika batalat shuf'atuhu. Egerde şafi'lik bilgen kezde kübө keltirүүnü, daşa ayтканда talabul muwasaba kılууну taşтай turgan bolsa, alı жетип туруп. Talabul muwasaba kılууга 3 talaptın birincisi var го. Ошону кылууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп аткарбай турган болсо, анда шуфасы не болот? Батыл болот дейт. Эми бул жерде байкап турсаңыздар, карасаңыз, wa huwa yaqdiru ala zalik. Ошол шуфа талап кылууга алы жетип туруп эгерде талап кылбаса дейт. Эгерде алы жетпей турган болсо, ошол шуфа талап кылуу менен талабул муасаба кылуу менен анын ортосунда кандайдыр бир нерсе тоскоол боло турган болсо, анда шуфа талап кылууга кайра укугу бар бойдон кала берет. وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتعاقدين ولا عند الأقارب. Oşonda ele deyt. Egerde talabul muhasaba kıldı, birok talabul muhasabadan keyin ekincisi var ele bu. Oşol ekinci talapты kılbay turgan bolsa, janagı barıp turup, janagı satuvchunun janına, je satıp aluvchunun janına, je жердин жанына барып kübö keltiriş керек эди. Мына ошону кылбай турган болсо дагы шуфа талап кылуу укугу эмне болот? Колудан кетет, жоюлуп кетет. وإن صالها من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض. Kitaptin yazıcısı Allah Teala kişinin meylimine bölösü mintip aytdı. Egerde oşol şufasıdan jaraşsa deydi. Sulh kılsa, orduga bir nese alıp, oşol şufa talap kılbayım, maga şunday bir nese berseniz men şufa talap kılbayım dep ayta turgan bolsa, oşol şufa talap kılуудан keçtim dey turgan bolsa, anda şufası batıl bolot.
Эгер де ошону колуна жанагы ордуна бир нерсе алган болсо, кайра кайтарып бериш керек болот. Башкача айтканда, мисалга мен Айдар аба менен кошунамын да. Айдар аба жерини айталы Үсөнгө сатты. Анан мен шуфа талап кылдым. Бул мен кошунам, мен окугум бар деп туруп талап кылдым. Талап кылган кезимде анан тиги Үсөн менен экөөбүз жарашып атабыз да. Үсөнгө айтып атам: "Эгер де сиз мага ушунча сом акча берсеңиз, мен ушул шуфа талап кылбайм, кечем өзүм окугумду" дейм. Мына ушундай кыла турган болсом, ал киши мага акы береби, бербейби? Жараштыкпы, келишим түздүкпү, ал да макул болду. Бүттү, ал киши мага акчаны берсе, бербесе шуфа батыл болот. Шуфа талап кылуу, укук мен колумдан эмне болот, кетет. Эгер де эми берген болсо, мен кайра жанагы акчаны жанагы Үсөнгө кайтарып беришим мен мойнума милдет болот дейт. Неге? Эмне үчүн шуфа батыл болот? Себеби ошол жанагы ордуга бир нерсе алдым го, мен шуфанын ордуга шуфа талап кылбайм эгер мага берсеңиз деп. Ошону ордуга алдымбы, мен шуфа талап кылуудан жүз үйргөн болуп эсептелем да, баш тарткан болуп эсептелем. Эми эмне себептен жанагы акчаны кайтарып берем эгер алган болсом? Себеби ал ордуга алган нерсем, ал эмне болот? Ал пара болуп эсептелет. Пара алуу ар-роши вал мурташи финнар. Пара берген дагы, пара алган дагы тозокто болот деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан ал пара болуп эсептелет. Аны мага алуу ал не харам болот. Ва иза мата шафиу баталат шуфатуху. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине белесин минтип айтып атат. Эгер де шуфа талап кылуучу адам өлсө, ошол шуфа батыл болот. Мындайча айтканда, жанагы эле мисалда, Айдар аба жерин сатты, мен Айдар абанын кошунасымын. Анан мен шуфа талап кылдым, бирок казы чечим чыгаруудан мурун мен жанымды таслим кылдым, өлдүм. Өлдүмбү? Шуфа эмне болот экен? Батыл болот. Шуфа менин мурас колума калбайт, менин уулума калбайт. Ошону жанагы сот ишини улантып, жанагы жерди алуу үчүн. Эмне үчүн? Себеби менин мурас колум жанагы саткан кезде, Айдар аба жерди саткан кезде, жанагы мен бир жердин себебиден, мен Айдар абага кошуна болгон себептен талап кылып атам да. Ал жер менин мурас колумдун мүлкү эмес болчу, ал менин мүлкүм эле. Анын мүлкү болбогондуктан соода кылган кезде бул киши жок эле ал жерде. Ал жердин ээси эмес болчу дейт. Ошон үчүн талап кылууга эмнеси жок, укугу жок дейт. Бирок бул качан батыл болот? Эгерде жерди сатты, бирок казы чечим чыгаруудан мурун эгер өлгөн болсо. Ал эми эгерде казы чечим чыгаргандан кийин өлгөн болсо, акчаны берүүдөн мурун, анда не болот? Жанагы мураскорлоруна өтөт да, мураскорлору акчаны сатуучуга төлөп бериштери керек болуп калат. Ошондуктан бул жерде жалпы түшүнүп албашыбыз керек. Эки бөлүп туруп карашыбыз керек экен. Бул казы чечим чыгарганга чейин болсо мураска калбайт, казы чечим чыгаргандан кийин болсо, анда мураскорлор эмне болот? Төлөп беришет да, жанагы жерди алышат. Ва иза матал муштари лам тасқути шуфату. Эгерде сатып алган киши өлө турган болсо, анда шуфа жоюлбайт. Бул жерде жана тескерисинче, биринчи мисалда мен дүйнө салган болсом, бул мисалда жерди сатып алган киши дүйнө салса, анда шуфа жоюлбайт дейт. Себеби эмне себептен? Жанагы мустахак, биз талап кылып аткан нерсе ордунда турат да, жер ордунда турат. Ошон үчүн ал шуфа талап кылуу ошо бойдон, мурунку бойдон тура берет. Мына ошондуктан жанагы эгерде муштари бирөөдөн карыздар болсо, жанагы жерди сатууга болбойт. Эгерде бирөөгө васият кылса, ошол жерди бергиле деп андай кылууга болбойт. Кокустан эгерде казы ошону сатып ийсе, же васият кылган киши сатып ийе турган болсо, же болсо ушул жерди паланчыга бергиле деп туруп, барго? Паланчыга бергиле деп васият кылган болсо, алар андай осияттар не болот? Өтпөй калат. Жанагы шафи 100% укугу бар. Казынын же васиятын саткандыгын, же болсо бирөөгө осият кылган болсо, ошол кишилерден тартып алууга кайра эмнеси бар? Укугу бар. Себеби шафинин акысы алардан акылардан эмне турат? Жокору турат, башкасынын акысынан. Ва иза баа шафиу ма яшфау бихи qabla an yuqda lahu bishuf'ati batalat. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде шафи дейт, шафа талап кылган, анын себебиден шафа талап кылган жерини шуфага казы чечим чыгаруудан мурун сатып ийе турган болсо, шуфа батыл болот дейт. Мындайча айтканда, Айдар аба жерин сатты, мен Айдар абанын кошунасы эдим, шуфа талап кылдым.
Men emне себептен талап кылып атам? Айдар абанын кошнасы болгондуктан, мен ошого мен жерим анын жерине жармашып тургандыктан мен талап кылып атам да. Бирок казы чечим чыгаруудан мурун, шуфага өкүм чыгаруудан мурун, мен мына жеримди сатып идим. Сатып идимби? Шуфа батыл болот эми. Бирок бул качан батыл болот? Эгерде мен сатканым, жанагы жеримди сатканым кескин түрдө, мындайча айтканда хияру шарт алган болбосом. Дароо ошол биротоло саттым деген, толук саттым да ыктыяр албай туруп саткан болсом, ошондо не болот? Батыл болуп калат. Ал эми эгерде ушул жерде мен хияру шарт менен мен ушул жеримди саттым, бирок мага 3 күн ыктыяр берген деп саткан болсом, мында шуфа батыл болбойт. Себеби менин ыктыяр алуум, мен мага 3 күн ыктыяр бергин деп мен ыктыяр алдым да, мына ошол ыктыяр менен жанагы жер мен анын себебиден шуфа талап кылып аткан жер мен мүлкүмдөн не болбойт, чыкпайт. Ошол жанагы кошуналык бойдон кала берем мен ал жерде дейт. Ошондо не болбойт экен? Хияру шарт менен сатсам, мен мүлкүмдөн чыкпагандыктан шуфа дароо батыл болбойт дейт. Бирок бул качан? Эгерде мен жанагы 3 күн ичинде эмне кылсам, жанагы ошол саткан соодамды кайра айнып, кайра жоюуду тандасам. Эми сатпай турган болдум эми деп туруп кайра пикиримден, сатуу пикириден кайтсам, ошондо жоюлбайт. Ошол сыяктуу эле эгерде жанагы 3 күн ичинде хияр муддатул хияр бар го, 3 күн ичинде мен саттым жеримди 3 күнгө деп. Мына ошол 3 күндүн ичинде эгерде мен шуфа талап кылсам, мен кошунам жер сатып шуфа талап кыла турган болсом, бул шуфа талап кылгандыгым мен бул кишиге жанагы 3 күн мага ыктыяр бер деп саткандыгымдын не болот? Бузушуна, ошол сооданын жоюшуна себепчи болуп калат. Түшүндүңүзбү? Караңыз. Мен жеримди саттым. 3 күн ыктыяр алып, мага 3 күн ыктыяр бериңиз, мен ушул жеримди сизге саттым деп. Бирок кийин мен кошунам, жанагы мен саткан жерде кошунам бар, ошо кошунам сатып калды. Кошунам сатып калганда мен барып шуфа талап кылдымбы? Мен бул жакты сатуудан айныдым, ушул сөзүмдөн кайттым деген чечим чыгат да, шуфа талап кылууга кайра эмне болот? Укугум болот. Ва вакилул баи иза баа ва хуа шафиун фала шуфата лаху. Жерди сатуучунун өкүлү дейт. Өкүлү. Эгерде шафи болгон абалда ошол жерди сата турган болсо, кийин шуфа талап кылууга укугу жок. Башкача айтканда, Айдар аба менен мен экөөбүз кошунабыз. Айдар аба мени өкүл кылды. Кошунабыз, мен шуфа талап кылууга укугум бар. 100% экөөбүздүн жерибиз жармашкан. Анан Айдар аба мени эмне кылды? Өкүл кылды. Сиз ушул мен жеримдин, менин өкүлүм ушул жерди сатып бериңиз деди. Эми мен саттымбы ошол жерди? Кийин мен шуфа талап кылууга укугум калбай калат. Неге? Себеби келишимдер эки түр болот. Келишимдер эки түр болот. Кээ бир келишимдер бар, ошол келишим түзгөндөн кийин жоопкерчиликтер өкүл кылуучуга кайтат. Кээ бир келишимдер бар, жоопкерчиликтер кимге кайтат? Вакилге кайтат, өкүлгө кайтат. Мына ушул соода саттыктагы дал ушул экинчи түрүдөн болот да. Соода саттыкта мени өкүл кылдыбы, анын ичиндеги ошол акчаны берүү, товарды алуу, ушундай нерселер бүт мен мойнума, жоопкерчиликтер мен мойнума жүктөлөт. Эми бул жерде дагы азыр эмне кылат? Мен эгерде сата турган болсом Айдар абадан өкүл болуп, ал жерди муштариге тапшыруу мен мойнума милдет болот. Эми мен мойнума милдет боло турган болсо, ал нерсе мен өзүм колум менен алып барып тапшырам, туурабы? Өзүм колум менен тапшырам да ал немени, жерди. Мына ошондой боло турган болсо, бул менин шуфа укугумду, шуфа талап кылуу укугумду эмне кылып коёт? Жоюп коёт. Батыл кылып коёт. Ва казалика ин замина шафиу ад-дарка анил баи лил муштари. Ошол сыяктуу эле дейт, эгерде шафи баинин аты баиден кепил боло турган болсо, муштаринин пайдасына баинин атынан кепил боло турган болсо дагы шуфа талап кылуу укугу не болот? Колудан кетет дейт. Бул жерде дарк деген сөздүн мааниси, эгерде жана жокоруда айттык го ухда деп. Ошол сыяктуу эгерде жер сатылгандан кийин бирөө келип алып бул менин жерим дей турган болсо, ошонун акчасын төлөп берүүдө айтат. Ошонун акчасын төлөп берүүдө эмне дейт? Дарк деп коёт. Түшүндүңүзбү? Дарк деп эмне экен? Жанагы жерди эгерде бирөө келип бул меники дей турган болсо, ошонун акчасын кайра төлөп берүүдө айтат. Эми караңыздар. Айдар аба жерди сатып атат. Мен шафи, мен кошунамын.
Мен шафа талап кылууга укугум бар. Айдар аба Үсөнгө сатты. Сатып аткан кезде мен келип Айдар абандан кепил отурам. Эгерде ушул жерди, мына ушул Айдар аба сатып аткан жерди бирөө келип меники деп туруп доо кыла турган болсо, ушул акчаңызды мен төлөп берем дейм да. Ва кафилу бил мал болуп атам мен бул жерде. Мен төлөп берем десем. Мен кошунамын. Ошол нерсени мен төлөп берем деп атсам, анда бул нерсе дагы себеп болот экен мен шуфа талап кылуу укугумдун эмнесине жоюлуусуна. Неге? Себеби Диманудар кепил болуу, акчаны мен төлөп берем, бирөө доо кылса деп айтуу, бул ошол сооданы дурус кылуучу амалдардан болуп эсептелет. Ал эми кайра дурус кылуучу амалды аткарып туруп, мен шуфа талап кылайын десем, анда кайра ошол өзүм дурус болсун деген амалды эмне кылам? Кайра жоюу болуп эсептелет. Бул экөөнүн ортосунда эмне болот? Карама каршылык бар. Ошон үчүн мен диманудар кылдымбы, кепил болдумбу? Бул жердин эгерде бирөө келип талап кылса, мен сизге акчаңызды табып берем, мен төлөп берем деп айткан болсом, анда кийин мен эмне кыла албайт экенмин? Шуфа талап кылууга укугум калбай калат. Ва вакилул муштари иза ибтаа ва хуа шафиун фалаху шуфату. Муштаринин өкүлү эгерде сатып алса дейт, шафи болгон абалда, анын шуфа талап кылууга укугу бар. Эми бул жокорудагы мисалдын тескериси. Айдар аба жерин сатуучу, мен сатып алуучумун. Мен муштаримин. Мен айталы Үсөндү вакил кылдым, мына ушул Айдар абанын жерини барып мага сатып алыңыз деп. Ал Үсөн Айдар абанын эмнеси? Кошунасы, шафи. 100% укугу. Эми ошол муштари барып тигини сатып алдыбы, анын шуфага талап кылуу укугу жоюлбайт. Кайра эле шуфа талап кылууга укугу бар. Чүнкү себеби бай муаккилге соода келишим түзүү менен болот. Соода келишими түзүлдүбү, сатып алдым болдубу, муаккилге болот. Муаккилге өтөт. Ал эми шуфа ошол соода келишимин түзгөндөн кийин анан талап кылынат. Мына ошондуктан вакилдин укугу не болбойт, бул жерде жоюлбайт. Себеби ошол вакилул муштаринин вакилинин укугу качан жоюлат? Бит таслим. Таслим дегенде макулмун, эми ушуга сатыптыр, мен ыраазымын дей турган болсо, же сүкүт кылса. Ошол жанагы соода келишимин түзүп бүткөндөн кийин сүкүт кыла турган болсо, ошондо укугу колунан кетет, шуфа талап кыла албай калат. Бирок бул жерде эч кимиси табылбаса, таслим да кылбады, сүкүт да кылбады, дароо ошол соода келишимин түзгөндөн кийин, мына ушуну паланчы киши мени өкүл кылды эле, мен уш паланчы кишиге сатып алдым, мен ушул жерге мен шуфа талап кылам деп айта турган болсо, анда шуфа талап кылуу улантып ошол жерди алууга эмнеси бар? Укугу бар. Анан экинчи маселе себеби муштаринин вакили неге укугу жоюлбайт? Себеби жанагы шуфа талап кылып жанагы жерди алуу баягы келишимди толуктоо болот, акырына чыгаруу болуп эсептелет. Жанагы биринчи түзгөн келишимди акырына чыгаруу эмне болот? Толуктоо. Ошол шуфа талап кылуу менен алуу менен болот. Жерди алуу менен болот. Ошондуктан муштаринин вакилинин шуфа талап кылууга эмнеси бар дейт? Укугу бар дейт. Ва ман баа би шартил хияри фала шуфата лишафии. Демек ким жерини шартул хияр менен сата турган болсо, шафи шуфа талап кылууга укугу жок дейт. Эми караңыздар. Айдар абанын жери бар. Анан 3 күн ыктыяр алып туруп бирөөгө сатты. Мен шафимин, мен Айдар абанын кошунасымын. Айдар аба айтты, мен ушул жеримди саттым, бирок мага 3 күн ыктыяр бергиле деди. Ошондо мен шуфа талап кылууга эмнем жок экен? Укугум жок. Не үчүн? Себеби баягы хияру шарт баинин сатуучунун мүлкүдөн жанагы жердин чыгышын эмне кылат? Тосуп турат. Бул сатпаган сыяктуу болуп эсептелет. Сатпай тургандай болот. Эми качан хиярды исқот кылса, башкача айтканда ошол ыраазы боло турган болсо, же 3 күндөн өтүп кете турган болсо, наразычылыгын билдирбей 3 күн өтүп кетсе, анда эмне болот? Эми шуфа талап кылса эмне экен? Болот. Ошондо гана шуфа талап кыла алабыз 3 күндөн кийин. Бирок ошону качан талап кылыш керек? Ошол 3 күн өттү. 3 күн өтөдү менен, мына ушул жер сатылган, мен ушуга шуфа талап кылам деп айтыш керек. Ошол шуфа талап качан талап кылыш керек? Хияр түшүшү менен. Мүмкүн 1 күндөн кийин мен уже саттым деп чечим чыгарат. Мүмкүн 2 күндөн кийин чыгарат. Ошол замат дароо талап кылыш керек.
Daroo şufani talap kılış gerek. وَمَنْ اِشْتَرَى بِشَرْتِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ. Kimde xiyaru şart menen satıp ala turgan bolsa, şufa ne bolat? Şufa talap kılууга bolat deydi. Şufa talap kılınat deydi. Başkaça aytkanda, жерди Айдар аба жерин сатып атат, xiyar албай эле, мен саттым деп сатты, бирок мен айттым, мен сатып алуучу катарында мен айттым, мен сатып алдым, бирок мага Айдар аба 3 күн не бериңиз, мөөнөт бериңиз десем, ошондо Айдар абанын кошунасы шуфа талап кылса эмнекен болот. Себеби мен ыктыяр алуум менен жанагы сатылган жер неменин мүлкүнө, Айдар абанын мүлкүндө калып кала бербейт. Айдар абанын мүлкүнөн не болот? Талашсыз чыгат. Бул маселе талашсыз. Айдар аба ыктыяр алган эмеспи? Ал мага саттым деп кескин түрдө айттыбы? Мен 3 күн ыктыяр алдым, анын мүлкүнөн не чыгат? Буюм, жанагы сатылган жер чыгат. Ошондуктан шуфа талап кылууга болот дейт. Эми ушул сүрөттө караңыздар. Эгерде шафа талап кылуучу киши 3 күндүн ичинде ошол араздашып туруп жанагы жерди ала турган болсо, жанагы соода эмне болот? Милдет болуп калат. Анткени муштари аны кайра кайтарууга эмнеси калбайт? Укугу калбай калат. Жана ошондой эле эми дагы 1-2 күн барго дегендей шафийде дагы укугу эмне калбай калат. Себеби ал 3 күн ыктыяр муштари үчүн баягы шарт менен такталган маселелерден. Ал муштариге гана тиешелүү. Ал шафиге ал хияр не болбойт, өтпөйт. Мен алып алгандан кийин анан кайра мен дагы 3 күн ыктыяр кылайын деген түшүнүк не экен? Жок. Алып алгандан кийин мага дагы мен жанагы 3 күн ыктыярлуумун деген укук кимге өтпөйт? Шафиге өтпөйт. Ал ошол муштариге гана тиешелүү. وَمَنْ ابْتَاءَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. Китептин жазуучусу Аллах Таала кишини меримине бөлөсү мынтип айтып атат. Демек ким дейт? Фасид жол менен, туура эмес жол менен бир корону сатып ала турган болсо, анда ага шуфа талап кылууга болбойт дейт. Фасид соода кылды, жерди фасид соода кылды, туура эмес соода кылып койду. Шарт коюп, мисалга баягы соода келишиминин талабына ылайык болбогон шарттарды коюп сата турган болсо, мисал, соода фасид болот да. Мына ошондой фасид соода менен сатылган болсо, анда кошунасы шуфа талап кыла албайт. Эмне үчүн талап кыла албайт? Эми эгерде жерди жанагы муштари колуга алуудан мурун талап кыла албагандыгы себеби ал жанагы сатуучунун мүлкүнөн чыга элек. Ошондуктан талап кыла албайт. Эми эгерде сатуучу сатып алуучуга жерди тапшырган болсо, кайра жоюудун ыктымалы бар. Бул фасид соода, мусулман адам бул фасид сооданы жоюш керек, жоюудун ыктымалы бар да. Ким баиби, муштариби или бой кайра жоюуга эмнеси бар, сооданын укуктары бар да. Ошон үчүн эгерде биз айтсак, ушундай фасид соода менен кылган кезде шуфа талап кылууга болот десек, анда биз жанагы фасид нерсени бекиткен болобуз да. Мындай туура эмес нерсени колдоп коштогон болуп эсептейбиз. Андай мүмкүн эмес шариятта. Мына ошондуктан фасид соодада шуфа талап кылуу эмне эмескен болбойт. Fa in asqata al-fasxa wajabat ash-shuf'atu li zawal al-mani. Эми эгерде жанагы фасыкты жойду. Фасык кылууга не болду? Мүмкүнчүлүк калбай калса, тоскоолдук жоюлгандыктан эми шуфа талап кылса болот. Эми фасыкты кандай жоёт? Бул негизинен соода сатык кылган кезде фасид соода боло турган болсо, аны кайра жоюш керек эле. Бирок эгерде жоюуду түшүрсө, жоюуга мүмкүнчүлүк калбай турган болсо, мисалга жерди башка бир кишиге сатып ийди, же башка бирөөгө садакага берип ийди. Анда эми шуфа талап кылууга эмнекен болот. Себеби жанагы тоскоолдук эмне болду? Жоюлду. وإذا اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير. Эгерде зимми башка бир зиммиден бир корону сатып алса, арак менен же чочко менен сатып алды. Анын шуфа талап кылуучусу дагы зимми боло турган болсо, аракта окшошун төлөп туруп алат, чочконун баасын төлөп туруп алат дейт. Башкача айтканда, бул эми 3 зимминин, зимми деп мусулмандардын арасында мамлекетинде жашап, мусулман падышачылыгына налог төлөгөн кайры диндерди айтат. Эми эгерде бул маселе ошол зиммилердин ортосунда болсо, сатуучу да зимми, сатып алуучу да зимми, шафии да зимми боло турган болсо, зиммиге арак менен же чочко менен сата турган болсо, алардын өзүнүн дини боюнча ал соода эмне болот? Дурус болот. Мына ошондуктан эгерде зиммиге жерин арак менен же чочко менен саткан болсо,
анын кошунасы эгерде арак менен сатса, аракты төлөп туруп алат. Себеби бул мисли, ошол мислин берет да алат. Эми эгерде чочко менен саткан болсо, бул кыями болгондуктан чочко төлөбөйт. Чочкону бербейт, бирок чочкону баалап туруп, ошо чочконун баасын төлөп туруп, жанагы кошунасынын жерин эмне кылат? Алат. Кайра айтабыз, себеби бул соода алардын ортосунда эмне бар? Дурус болот. Эми соода дурус боло турган болсо, ал соодага тиешелүү өкүмдөр бардыгы иш жүзүнө ашат. Ал өкүмдөрдүн бири мына ошол кошунанын шуфа талап кылууга эмнеси бар? Укугу бар экендиги. Ал эми эгерде ушул моментте казы чечим чыгаруудан мурун зимми эгерде исламды кабыл кыла турган болсочу, казы чечим чыгара элек, зимми исламды кабыл кылды. Анда эмне кылат? Бул мусулман болду. Эмне кылат? Бул жерде аракты бере албайт да. Ошондо арактын дагы эмне кылат? Баасын төлөй турган болуп калат. Арак жанагы арак менен сатып алган деди. Эми аракты баалашат да, ошол арактын баасын төлөп берет. Эми арактын баасын билүүдө кантип билебиз десе, ошол зиммилерден сурайбыз арактын баасы канча сом деп. Же болсо жаңы эле мындай тооба кылган, арак ичиштен, жаман жолдордон тооба кылган кишиден сурайбыз анын баасын. وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ. Ал эми эгерде жанагы зимми-зиммиге сатпадыбы де жерди. Зимми-зиммиге жерди сатпадыбы. Анын кошунасы эгерде мусулман боло турган болсо, шафи мусулман болсо, анда арактын да чочконун да баасын төлөп туруп алат. Себеби мусулман жанагы арактын өзүнү берүүгө эмнеси жок, укугу жок. Аны бирөөгө эй чыгарууга дагы укугу жок, өзү дагы эй болууга укугу жок. Мына ошондуктан арактын дагы, чочконун дагы эмнесин төлөйт экен? Баасын төлөп берет. Вала шуфата фил хибати илля ан такуна би ивалдин машрутин. Хибада береке берүүдө шуфа талап кылуу жок. Эгерде мен жеримди бирөөгө береке берсем, муну мурунда эле айтканбыз, аны мен кошунам туруп алып шафа талап кыла албайт. Бирок эгерде ордуна бир нерсе берүү шарты менен, мына ушул мен жеримди сизге берем, сиз мага машинеңизди, эгерде машинаңызды мага берсеңиз десем, анда бул бартер болот да, кадимкидей мында шуфа талап кылууга эмне экен? Болот. Бирок бул жерде ошол хиба бишартил ивазда шуфа талап кылуу дурус болуу үчүн экөө кабыз кылыштары керек. Бул жерди буга тапшырыш керек, мындайча айтканда, же бул жерди бул киши анан тиги машинени ал киши жерди сатуучуга тапшырышы керек. Ошондо гана анан талап кыла аласыз. Эгерде экөөнүн бири колго алына турган болсо, бири тапшырылса, экөө берилбесе, анда шуфа талап кыла албайсыз. Себеби сөзсүз түрдө хиба дурус болуу үчүн анын шарты эмне? Кабыз. Жанагы береке берилген нерсе колго арылыш керек. Эми дагы мында бир айта турган маселе, ошол хибада качан шуфа талап кылууга болот? Колуна алган кезде дароо шуфа талап кылыш керек. Колуна алган кезде талап кылыш керек. Жанагы тапшырдыбы, мунусу белекти анысыга берип, анысы мунусуга бердиби? Жерди бул кишиге ага берди, ал машинесини буга бердиби? Ошол моментте талап кылыш керек дейт. Мына ошондуктан алдын ала эгерде кошуна мейли эми бере берсеңиз бере бериңиз, мен разы элем, мен разымын деп айта турган болсо, кийин жанагы колуна алган кезде кайра шуфа талап кылууга эмнеси бар? Укугу бар. Кайра шуфа талапка укугу бар. Себеби ага чейинки айткан сөздөрү эске не кылынбайт, алынбайт. Ошол колго алгандан кийинки пикири эске алынат бул жерде. Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга бекем иман, ыхлас, ынсап, тофук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.